Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздар. Көкбөрү сүйүүчүлөр, КТРК спорт каналы назарыңыздарды Аккула ат майданына бурат. Дал ушул жерде азыр Нооруз майрамына карата Көкбөрү боюнча Кыргыз Республикасынын Көкбөрү федерация тарабынан уюштурулуп жаткан турнир орун алып жаткан мезгил. Бул 8-1 финал жана 5-oyun. Ал эми атаандаштар Достук командасы Ош облусунан жана алардын атаандашы Достук булар кызыл кийимчендер, ал эми көк кийим менен Ак-Тала районунун Соңкөл командасы. Албетте Достук командасы бул беттештеги оюнчулардын арасында фаворит болуп эсептелет. Алардын негизинен Достук командасы мына ушул Талас, Сары Өзөн сыяктуу жайга бөлүнүп деле койсок болот. Албетте бөлүнүү быйылкы азыркы турнирде анчалык жакшы курамда келген жок, бирок кечээ бир топ кыйынчылык менен көк жалды уткан. Андыктан ушул 4 команда негизинен бул турнирдеги байгелүү орундарга чындап ат салыша турган командалардын бири. Мына ошондуктан Достук командасы бул оюнда албетте өзүнүн деңгээлин көрсөтүшү керек. Азыр беттеш баштала турган учур келип калды. Саналуу көз ирмемдерден кийин аны баштап алат. Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздар КТРК спорт каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле албетте Көкбөрү сүйүүчүлөр. Көкбөрү федерациясынын уюштуруучулары дал ушул Нооруз майрамына карата бул турнирди уюштуруп турат. Андагы бул 8-1 финал. Атаандаштар албетте Достук жана Соңкөл командалар. Бул Ак-Тала облусунан беттеш башталары менен Достук командасынын оюнчусу чабуулга чыкты жана алгачкы упайды алууга азыр мүмкүнчүлүк болгон жок. Азырынча биз оюнчулар менен тааныштырып өтөлекпиз, бирок улакты ким алып жүргөнүн айтып өтсөк, бул Акбар Иманбеков Шрам аттуу командасы менен мына ушундай өзүнүн ылдам чабуулу менен жогорку ылдамдыгы менен азыр упай сандарын ачканга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана Азамат дал ушул жерден эсеп ачылды. Бул беттештин биринчи 45-секундда деп бул жакта алып барчу айтып атат. Чындыгында Ильяз Исаков бул балбандын, бул улакчынын аты чагылган, минген аты. Бул 1983-жылы төрөлгөн. Достук командасындагы албетте абдан лидер оюнчулардын бири. Ошентип биринчи мүнөттө эле эсеп ачылды. Биз эми акырындап команданын курамы менен тааныштырып баштасак, Байыш Ниязов биринчи катарсан менен команда капитаны, анын минген аты Спартак. Андан кийин Бауш Султанбеков экинчи Көксерек, Акбар Иманбеков үчүнчү Шрам, Ташы Майлыбашев Дон, Ильяс Исаков чагылган, Аскат Аскаров Доллар, Баку Талайбек уулу Месси, Кыяз Ниязов Мерлин, Самат Молдокулов Япончик, Манас Ниязов Бойка, Белек Мукаев Девятка жана Рамзат Бөкөнбаев Шторм. Мына ушундай курам менен Достук командасы бул чындыгында ушул Нооруз майрамына карата уюштурулуп жаткан бул беттештеги байгелүү орундарга ат салыша турган командалардын бири. Ошол эле Талас, Сары Өзөн, Бөрүлүү командалары сыяктуу булар күчтүү командалардын катарына кирет. Булар албетте кызыл кийимчендер Достук командасы, ал эми көк кийимчендер. Булар Нарын облусунун Ак-Тала районунун Соңкөл командасы. Биринчи катарсан менен Руслан Карагулов, экинчи Рысбек Аманбеков, үчүнчү Мирбек Тургуналиев, төртүнчү Бекжан Айбек уулу, бешинчи Урмат Кумарбек уулу, Нурлан Ажалиев 6, Дөөлөт Нурбек уулу 7, Субан Эмилбек уулу 8, Тоокел Жаңгырчы уулу 9, Мунарбек Качкынбай уулу 10, Мирлан Мукашев 11 жана Балбай Айдарбек уулу 12. Албетте эки командадан тең оюн таласында болгону 4 гана оюнчу болот. Ал эми оюнду токтотпостон каалаган убакта ар кайсыл оюнчу алмашканга мүмкүнчүлүк бар. Азыр мына ушул жерде Соңкөл командасынын Тай казанынын жанындагы ушул аюу аянтка бул 10 метр радиустагы мына ортолукта азыр жекеме-жеке чыккан учур. Ал мезгилде Байыш Ниязов команда капитаны жекеме-жекеге чыкты. Анын атаандашы Урмат Кумарбек уулу. Кимиси
албетте ошол 35 килограммдык улакты жерден көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Албетте Байыш Ниязов өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүүдө, ал биринчи номер менен иштеп атат. Өзүнүн атаандашы Урмат Кумарбек уулун улакка жакындатпай, жоктагыра бул Руслан Карагуловду жакындатпай улакты жерден көтөрүп кеткенге аракетин көрүүдө. Негизинен ортодогу калыс бул эки оюнчуга бир гана мүнөт убакыт берет. Дал ушул мүнөттүн ичинде улакты жерден көтөрүп кетиш керек болчу. Ал көтөрүп кете алды. Түз эле тайгазанды көздөй бараткан, бирок андан ары албетте экинчи упайды ачканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Андыктан дал ушул жерде албетте улак оюн талаасынан чыгып кетти. Андыктан кайрадан эле ушул Соңкөл командасынын тайгазанын жанындагы ушундай аябаянттын ичине улакташылат, кайрадан жекеме жеке чыгуу орун алат. Албетте биз ошол достук командасынын минген аттары тууралуу айтсак, булар улуттук курама командада бар эмес, албетте арасында ойной турган аттар бар, оюнчулар бар. Бул жерде Спартак, Көксерек, Шрам, Дон, Чагылган, Доллар, Месси, Мерилин, Япончик, Бойко, Девятка жана Шторм. Атана адамдын канаты деп кыргыздар илгертеден эле айтып жүргөн. Андан сырткары негизинен албетте бул көкбөрүнү атсыз элестетүү кыйын. Ал учурда кайрадан жекеме жеке, бирок Азамат мына Соңкөл командасынын оюнчусу бул Мирбек Тургуналиев ошентип бул жерде Байыш Ниязовду улакка жакындатпай койду. Бул өзгөчө көрүнүш. Демек, Руслан Карагуловдун минген аты чыныгы күчтүү экен. Бул күчтүү экенин белгилейт. Бул жерде оюнчулардын атаандаштыгы эмес, аттардын атаандаштыгы, булардын минген аттарынын атаандаштыгы орун алууда. Кайрадан эле албетте Байыш Ниязов өзүнүн ыңгайлуу позициясын ээлегенге аракет жасап атат. Бирок Карагуловдун Азамат Карагуловдун аты дал ушул жекеме жекеде абдан өзүн жакшы көрсөткөн оюнчулардын бири экен. Албетте белгиленген убакытта булар эми жерден улакты көтөрүп кеткенге аракет жасашы керек. Карагулов Руслан жерден улакты көтөрүп алды. Албетте улак деп айтуу кыйын. Бул торпоктой болгон 35 килограммдык албетте бир тойлы оор албетте улак. Эми негизинен албетте бул жерде расмият алышы улак деп эсептелет. Ошондуктан улак тартыш бул расмияты көкбөрүнүн албетте бул илгертеден ушундай көчмөндөрдөн калган биздин оюн. Бул расмий түрдө эрежелер иштелип чыккан. Алардын катарында дал ушул булар жекеме жеке чыгып жаткан аралык 10 метрден радиусу 10 метр болгон аралыкта азыр жекеме жеке күрөшүү болуп жатат. Улакты жерден көтөрүп алышты, бирок өзүнө ыңгайлуу жерге кармаш үчүн албетте Руслан Карагулов дал ушул Байыш Ниязовдон албетте бөлүнүп чыгышы керек. Руслан Карагулов улакты өз карамагында алып калды. Бирок чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Дээрлик 3 оюнчу бул жерден ага каршы ойноп жаткан мезгили болсо, ал учурда ушинтип азыр достук командасынын оюнчулары чабуулга чыгып, түз эле Тайгазанга улакты таштаган болгон аракетин жасоодо ага албетте Соңкөл тагыраагы Актала командасы булар мүмкүнчүлүк берер түрү жок. Ал мезгилде ошентип эми достук командасы кайрадан чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк алды. Бул карама каршы тарапка Тайгазанга баратат. Албетте бул жака ташталышы мүмкүн эмес. Андыктан бул Манас Ниязов буга чейин ушул Ильяс Исаков бир улакты Тайгазанга таштаган. Ал эми Байыш Ниязов деген бар. Азыр болсо ал эмес. Манас Ниязов 1993-жылы төрөлгөн оюнчу. Бойко аттуу аты менен ылдамдык менен барып, эң акыркы учурда гана анын атаандашы бул жерде эреже боюнча албетте калыстагы бул упайды эсепке алган жок. Анткени ат эч качан Тайгазанын ичине кирип кетпеши керек. Алдыңкы эки буту Бойконун эки буту албетте Тайгазанын ичинде калып калды. Андыктан бул албетте эсептелбейт. Бул көкбөрү
көкбөрүнүн эрежелерине анын жоосуна таптакыр туура келбейт. Мына ушул таштап жаткан учурда толук так тайгазанын ичине түшүшү керек. Ат ал жака түшпөш керек, бирок албетте мына улак менен кошо өзү түшүп калса ал эсептелет. Ал эми ат чыгып кеткен учурда албетте эсептелет. Андан сырткары бул тайгазандын радиусу, мына ушул үстүңкү радиусу бул канча экенин айта турган болсок 2 метр. Ал эми тайгазандын үстүңкү радиусу бул 3,5 метрден бир аз көбүрөөк, бийиктиги 1 метр 200 сантиметр, демек 1 метрден бийигирээк. Ал эми мына ушул тайгазандын кыры көбүнчө мына ушул кырына дагы улак туруп калган учур болот. Ал 1 метрге жакыныраак 0,18 метр. Андан сырткары дагы эмнесин айтсак, ал эми тайгазандын ылдыйкы радиусу бул 4,4 метр, 4,5 метр аралыкка жакын. Мына жекеме-жекеден кайрадан улакты көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк болду. Албетте достук командасы чынында фаворит болуп эсептелген менен иш жүзүндө Актала командасы таттыктуу атаандаштыкты мына башында көрсөтүп баштады. Анткени бул жерде азыр болсо мына ушундай достук командасынын аттары тайгазандан такыр мындай үркүп коркпогон, тайгазандан качпаган аттар чыныгы көкбөрү үчүн жаралган. Бул аргымактар деп айтсак болот. Ал учурда мына ушул Кыяз Ниязовдун Мерилин аттуу аты мына чындыгында Мерилин Монрого окшогон өзүнчө бир көрктүү аттардын бири. Ал мезгилде Самат Молдокулов Япончик аттуу аты менен ал азыр экинчи өнөрдө артта. Анын астында турган мына азыр бул жерде Урмат Кумарбек уулу Акталанын оюнчусу. Булар мына ушундай улакты бутунан эмес, төшүнөн кармап эле көтөрүп кеткенге аракет жасады. Ал мезгилде бул оюнчулардын мага жакканы буга чейинки 4 оюнда тең. Дал ушул жекеме-жеке чыккан учурда улакты алуу көпкө чейин кыйынчылык туудуруп келген болсо, ал эми бул жолкусунда мына азыр достук менен Акталаанын ортосундагы беттеште андай улак көп жерде жаткан жок. Ошол замат жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк. Дагы бир өзгөчөлүк булар ушул атайын белгиленген чийиндин ичинде улакты бири-биринен тартып алганга болгон аракетин бир караганда мындай жөнөкөй эле тургандай көрүнгөнү менен азыр демилгөө үчүн улакты тартып алуу үчүн болгон абдан чоң күрөш азыр бул эки оюнчунун ортосунда жүрүүдө. Мына Самат Молдокулов жана Урмат Кумарбек уулу. Эң башкысы албетте бул жерде улак жерге түшүп калышы менин оюмча мүмкүн эмес. Анткени ал мезгилде Самат Молдокулов улакты өз тарабына алып кала алды. Ошол учурда Мерилин ат азыр өзгөчө ушундай басыгы бар бул оюнчу. Жок, бул Золотой деген ат экен. Андыктан биякта маалымат боюнча да ушул Мерилин деген ат менен оюн талаасына чыгыш керек болчу, бирок бул жерде алып баруучу Золотой деп айтып атат. Эмне болсо дагы азыр бул оюнчу Кыяз Ниязов оюн талаасын таштап кетти. Анын ордуна башка оюнчу алмашууга чыкты. Ушул замат Соңкөлдүн оюнчусу Ырысбек Аманбеков улакты алып бул жерден аянттан сыртка түштү. Биз караган ракурстан так көрүнгөн жок. Эмне болсо дагы азыр Калыстын чечимин байкабыз. Калыс эч кандай чечим кабыл алган жок. Демек мына дал ушул жерде оюн талаасынан чыгып бараткан учурда улакты аянттын ичине таштап кеткен. Ошондуктан бул жерде мына ушул аянттын ичинен жерден улакты көтөрүп кетүүгө болгон аракеттер жасалат. Биз бул учурдан маалымат берип өтсөк, азыр белгиленген убакыт аягына чыкты. Демек азыр кайрадан жекеме-жеке улак талашуу орун алат. Жерден көтөрүп кетүү 15-март күнү Бөрүлү менен Көкжал ойноду. Анда Бөрүлү жеңишке ээ болуп, ошентип
чейрек финалга чыга алды. Ак Суу менен Төш Булак ойногондо анда да 3-0 эсебинде Ак Суу командасы жеңишке болуп, чейрек финалга чыкты. Бөрүлүү болсо, бирок бир топ Көкжалды кыйынчылык менен утту деп айтсак болот. Негизги убакта эсеп 0-0 эсеби катталды. Андан кийин кошумча убакытта да эсеп сандары өзгөрүлбөй, эң акырында мына Буллет ыкмасында гана 2-1 эсебинде Бөрүлүү командасы алдыга чыккан. Андан кийин 3-чү оюн Сары Өзөн менен Илбирстин ортосунда болуп, анда Сары Өзөн ишенимдүү 16-1 эсебинде жеңип чейрек финалга чыккан. Кара Балта менен Талас жаштарынын ортосунда 3-0 эсебинде Талас жаштары жеңишке болгон болчу. Ал мезгилде азыр кайрадан Бөрүлүү командасы жана эсеп сандары 2-0 жетти. Бул 4-чү жана 1-чи катарда санда ойногон оюнчулар Байыш Ниязов жана Таши Майлыбашев. Экөөнүн кемесине бул жерде нупай жазылат. Албетте достук командасы үчүн бул эң маанилүү нерсе эмес. Эң башкысы булар эсеп сандарын 2-0 жеткирип койду. Демек, ортолук бөлүктө дал ушул улак Тайказанга түшкөндөн кийин кайрадан беттеш башталганда каптал сызыктан 15 метр аралыкта турушу керек. Бул алгачкы 20 мүнөттүк, негизинен албетте 3 тайм 20 мүнөттөн 3 тайм ойнолот. Азыр болсо албетте ортодогу калыс чечим чыгарды. Демек бул жерден жекеме-жеке оюн улак тартыш орун алышы керек. Бул мына ушул Нооруз майрамына карата Көкбөрү Федерациясы тарабынан уюштурулуп жаткан бул турнирде негизинен бул салттуу турнир жыл сайын болот. Нооруз майрамына карата анда быйылкысында бул турнирге катышуучу командалардын саны абдан көп болгон. Мына ошондуктан алдын ала тандап алуу оюндары болду дагы. Эң акырында гана ушинтип 8-ден 1 финалга чыккан оюнчулар болгон. Ага чыга албай калган командалар да бар. Бул Ынтымак командасы, ошондой эле бирок андан сырткары мына тандап алуу оюндарынан чыкпай калгандан кийинкилер азыр биз атап өткөн мына кечээкү оюндар болду. Ал мезгилде Соңкөл командасынын оюнчулары чабуулга чыга алды. Чабуулга чыкканда эмне? Албетте достук командасынын Тайказанын көздөй бир аз Мирбек Тургуналиев аракет жасаган жок. Руслан Карагулов ал учурдан эми каптал сызыктан акырындап жылып баратышат. Албетте сыртка чыгып кетишти. Эми калыстын албетте буйругу менен, калыстын чечими менен мына ошол достук командасынын Тайказанын жанындагы алардан 20 метр аралыкта турган ортолук бөлүктө кайрадан жекеме-жеке оюн орун алат. Негизинен мына ошол бул Көкбөрү оюну өтүп жаткан аянттын эки четинде 1,5 метр бийиктиктеги ушунда тосмо коюлган. Бул оңой менен бузулбайт. Аттар сүзүп, аны бузуп кетиши мүмкүн эмес. Андан башка ачык жерлер бар. Мына ошол ачык жерден аянттан сыртка чыгып кеткен учурда сөзсүз түрдө албетте кайрадан ортолук бөлүктөн жекеме-жеке оюн орун алат. Руслан Карагулов кайрадан ортодо. Биринчи катар сандагы оюнчулар бул Байыш Ниязов жекеме-жеке оюнда чыныгы мыкты аты менен өзү дагы көтөрүп улакты көтөрүп кетүүгө болгон мүмкүнчүлүгү абдан чоң. Азыр Байыш Ниязов улакты өз карамагына алды. Өздөрүнүн Тайказанын көздөй келип бул өзгөчө көрүнүш болуп эсептелди. Анткени булар өздөрүнүн Тайказанын жанында мында тыштап жиберчидей болгон аракет көрүнгөн. Бирок бул тактикалык жүрүш болчу. Дал ушул жерден өзүнө улакты ыңгайлуу кармап алганга аракет жасаган. Ал учурда сүрмө топ барып аянттан сыртына чыгып кетти. Кечээкү күnkү оюндарда мына ушул оюнчулар көбүнчөсү улакты ушундай аянттан чыгып бараткан учурда жерге таштап кетип жатышкан. Бул ирет андай кылган жок. Анткени мына ушундай бардык командадагы оюнчулар улакты жерде талашкандан көрө жекеме-жеке улакты талашып жерден көтөрүп кетүү ыңгайлуураак экен булар үчүн. Эмне үчүн? Анткени буга чейин ушул жекеме-жеке чыкканда бир нече оюнчу алмашып такыр улакты жерден ала албай жаткан болсо, ал эми биз бул оюнда андай эч кандай кыйынчылыктарды көргөн жокпуз. Ошол эле Руслан Карагулов Соңкөл командасынан жана
Байыш Ниязов дагы экөөнүн бирөөсү уламдан-улам кыйналбай эле улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк алып жаткан. Азыр болсо мына Субан Эмилбек уулу жекеге чыкты Соңкөл командасынан. Достуктан болсо Самат Молдокулов япончик ысымдуу аты менен мына Самат Молдокулов улакты жерден көтөрүп алды. Анын улакты жерден көтөрүп алганына ашып кетсе бир 10 секундадай убакыт кетти деп айтсак болот. Чабуулга чыкса болот. Япончикте бул жерден жакшылап чапканга аракет кыла. Жок, улакты албетте өз командасында алып калды. Эми 8-нчи катар санда ойногон Кыяз Ниязов. Эң башкысы бул аянттан сыртка чыгып кетпеши керек эле. Кыяз Ниязов атын бурганга аракет жасаган, бирок анысы аты бурулуп жаткан учурда артынан атаандаштары келип, ошонун күсү менен аянттан кайрадан сыртка чыгып кетти. Эми дагы бир жолу жекеме-жеке улакты тартышы орун алат. Кайрадан Кыяз Ниязов улакты мына ортолук бөлүккө таштады. Самат Молдокулов жекеме-жеке анын атаандашы Руслан Карагулов. Бул демек эки команданын биринчи катар санда ойногон оюнчулары, булар команданын капитаны болуп эсептелет. Дал эми Достук командасынын машыктыруучусу бул Азиз Уралиев. Ушул өз командасын алып келген улак кайрадан эле жерден көтөрүлдү. Азыр болсо Руслан Карагулов улакты ишенимдүү өз командасына атты жерден алып, өзүнө ыңгайлуу жерге коюп алды. Эң башкысы бул жерде Самат Молдокулов ушул анын колун улактын бир жерден кармап алган болсо, азыр мына кое берди. Эми мына ушул жакынкы турган тайказанга ташташ керек. Анткени бул Достук командасынын тайказаны. Бул жакка жакшы мүмкүнчүлүк болобу? Азыр Руслан Карагулов, эң башкысы анын өнөктөштөрү башка атаандашын башка оюнчуларынын жолун тороп, аны тайказанга жакын барганга мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек эле. Мына азыр Сүрмөтөп өз атын жетелеп келди. Дагы деле Руслан Карагуловду Азамат бул жерде абдан жакшы чабуул болду. Эң башкысы ушул жерден бир оюнчу албетте аттан кулап түшкөн. Бул көпөрүнүн эч жерде жазылбаган. Чындыгында мындай бирине болгон сый деп айтсак болот. Ушул бир оюнчу аттан түшүп калган учурда башка оюнчулар ошол замат токтоп, анын ден соолугуна зыян келип калбасын деген маанайда токтоп турушат. Азыр мына Тоокел Жамгырчу уулу оюн талаасын таштап кетти. Бирок бир караганда албетте эсеп сандары кыскарып калгандай көрүнгөнү менен улак дагы деле Соңкөл командасынын курамында Руслан Карагулов өзүнүн мына ушу аты менен эч кимди жеткирбей келген болсо, азыр атайын бул жерден сүрүп келип аянттан сыртка чыгарып салганга аракет жасалууда. Бул жерден оюнчулар токтошу керек, албетте токтошу керек. Бул ден соолук баарынын өйдө турат, албетте. Айрыкча аттар үчүн дагы. Ошентип азыр Руслан Карагулов өзүнүн Соңкөл командасы, Актала командасынын ичиндеги эң активдүү оюнчу ушул Руслан Карагулов болууда. Ал эми бир караган жөнөкөй көзгө эки команда дээрлик бирдей ойноп жаткандай көрүнгөнү менен жыйынтык берүү жагынан албетте Достук командасы азырынча ийгиликтүү. 2-0 эсеби бул абдан жакшы көрсөткүч. Мына беттештин башында эле 2-0 эсеби катталган. Бирок кечээки күнкү оюнда булардын негизги атаандаштарынын бири байгелүү орундар үчүн Сары Өзөн командасы Илбирсте 16-1 уткан. Бул абдан чоң көрсөткүч менен орун алган оюн болчу. Ал учурда биринчи 20 мүнөттүк соңуна чыкты. Эсеп сандары 2-0. Кимдер улакты тайказанга таштады деген суроого жооп ала турган болсок, Ильяс Исабеков 45 мүнөттө эсепти ачкан. Андан кийин Ташим Майлыбашев менен Бауш Султанбеков мына ушул экөө чогулуп дагы бир улакты тайказанга ташташты.
Мына ошентип экинчи 20 мүнөттүк башталды. Булар Акталанын Соңкөл жана Ош облусунун Достук командалары. Эсеп сандары 2-0. Мына ушул 2-0 эсебинде уткан бул биринчи 20 мүнөттүктүн жыйынтыгы боюнча. Албетте алдыда дагы 20 мүнөттүктөн 2 тайм бар. Алгачкы улакты тайказанга таштаган бул Ильяс Исаков, чагылган минген атынын ысымы мына ушундай. Бул Ильяс Исаков 1983-жылы төрөлгөн. Андан кийин Таши Майлыбашев өзүнүн өнөктөшү менен чогуу экинчи жолу экинчи ирет улакты тайказанга таштады. Ошентип азыр 2-0 эсебинде Достук алдыда. Ал мезгилде азыр Байыш Ниязов улакты жерден ишенимдүү көтөрүп кетти. Бул Спартак же болбосо мурда Орус ысымдуу аты менен ошол замат Байыш Ниязов чабуулга чыкты. Өзү жалгыз, анын астында эч ким жок алдында. Эсеп сандары 3-0. Ошентип Байыш Ниязов команда капитаны бул ирет үчүнчү ирет өз командасына упай алып келип, ал эми Байыш Ниязовдун бул турнирдеги ошол Норуз майрамына карата Көкбөрү федерациясы тарабынан уюштурулуп жаткан бул мелдештеги алгачкы упайын алды. Бирок биринчи таймда дагы өзүн абдан активдүү алып жүрдү десек болот. Мына ушул Спартак бул бизге жеткен маалыматтар боюнча дээрлик миллионго сатылып алынган ат деп айтып атышат. Ал мезгилде кайрадан мына кезектеги борбордук бөлүктөн улакты жерден алууга болгон аракети. Биз албетте Достук командасы негизинен бул турнирдеги эң күчтүү командалардын бири болуп эсептелет. Булар тууралуу айтып өтсөк, азыр жаңы эле Байыш Ниязов 3-чү упайды өз командасына алып келди. Бул өз учурунда Бөрүлүү командасында ойноп жүргөн, андан сырткары көчмөндөр оюндарында да катышкан оюнчу. Улуттук курама командада эң Кыргызстандагы жакшы улакчылардын бири деп айтсак болот. Азыр кайрадан Достук командасынын оюнчусу Кыяз Ниязов өзүнүн атын жерден улакты көтөрүп алып, өз карамагына алып, эми мына ылдамдык менен, жогорку ылдамдык менен баратат. Ага бир да ат жетчүдөй эмес, мындай ылдамдыкта өзүнө ыңгайлуу улакты көтөрүп алды жана ыргытылган улак. Эсеп сандары 4-0. Кыяз Ниязов ошентип 4-чү упайды өз командасына алып келди. Бул Байыш Ниязовдун бир тууган иниси. Байыш Ниязов 1983-жылы төрөлгөн болсо, эми Кыяз Ниязов 1987-жылы төрөлгөн. Булардын дагы бир иниси бар, Манас Ниязов деген. Бул дагы азыр өзүнүн оюнун алмашууларга чыгып өткөрүүдө. Манас Ниязов өзүнүн эң улуу агасы Байыш Ниязовдон 10 жашка кичүү, 1993-жылы төрөлгөн. Ал азыр Бойка ысымдуу ат менен өзүнүн өнөрүн көрсөтүүдө. Андан сырткары негизинен мына ушул 3-1 тууган Байыш Ниязов, Кыяз Ниязов жана Манас Ниязов болсо, андан сырткары бул Ош облусунун командасында Рамзат Бөкөнбаев бар. Ошондой эле Таши Майлыбашевтар мына ушул Достук командасындагы Ош облусунан келген оюнчулар. Андан сырткары бул Ош командасында бир көлдүк жигит дагы өзүнүн аракетин тагыраагы ойноп жүрөт. Бул жерде Аскат Аскаров, Сары Өзөн командасында мурда ойногон, Бакут Алайбек уулу Кауланда ойноп жүргөн оюнчулар азыр дал ушул Достук командасында өздөрүнүн өнөрүн тартуулап атат. Азыр эсеп сандары ошентип бул өздөрүнүн стабилдүүлүгүн көрсөттү. Биринчи таймда 2 упай алган болсо, экинчи таймда дагы Достук командасы 2 упай алды. Бирок бул көрсөткүчүн дагы жакшыртканга Достукта мүмкүнчүлүк бар. Анткени экинчи 20 мүнөттүк башталганына ашып кетсе, мына 5 мүнөттөй гана убакыт болгон мезгил. Манас Ниязов, мына ушул бир тууган Ниязовдардын эң күчүүсү бул аракетин жасады жана тайказандын кырына тийип улак сыртка түшүп калды. Андыктан ошол замат эми Акталанын оюнчулары улакты алып кетүүгө болгон аракетин жасап, бул жерден Ырысбек Аманбеков дал ушул тайказандын капталына тийип жыгылып калайын деп бирок ордунан туруп кеткен. Кайрадан Манас Ниязов улакты өз карамагында алып турат. Жок, Манас Ниязов эмес, бул жерде Акталанын оюнчусу улакты алып, албетте аянттан сыртка чыгып кетти. Демек,
Соңкөл командасынын тайказанынын жанында 20 метр аралыкта турган Дашыл Айып аянттын ичинен 10 метр радиустагы азыр жекеме-жеке чыгуу орун алат. Негизи бул эки команданын ортосундагы оюнда жекеме-жеке чыгуу анчалык кызыксыз болгон жок, абдан көзгө толумдуу. Себеби бат эле жерден улакты көтөрүп кеткенге эки командада тең мүмкүнчүлүк болуп жаткан мезгили. Руслан Карагулов, Акталанын капитаны, жана ошол эле учурда Байыш Ниязов, эки команданын капитаны. Чабуулга чыкты. Спартак сымдуу аты менен Байыш Ниязов, же болбосо орус деп айтып жүрүшөт. Эмне болсо дагы азыр анын минген аты дээрлик миллионго бааланган ат деп айтсак болот. Азыр ал ат артта турат. Негедир биринчи номер менен иштегенге анда мүмкүнчүлүк жок. Руслан Карагулов бул албетте көптөн бери ойноп жүрсө керек. Негизи бирок чындап бул турнирге катышып жаткан жаш командалардын катарына кирет. Бул Соңкөл, Акталан Соңкөл командасынын келечеги алдыда деп айтсак болот. Азырынча 4-0 эсебинде утулуп жаткан мезгили бул эрежеге албетте туура келбейт. Руслан Карагулов ушундай биз кечээ Вандам деген атты көргөнбүз. Мына ошол сыяктуу андан ошонун стилинде оюн жүргүзгөн оюнчулардын бири. Ортодо калыс эч кандай эреже бузууну каттаган жок. Демек оюн андан ары уланышы керек. Руслан Карагулов чыныгы Соңкөлдүн капитаны абдан жакшы оюн көрсөтүүдө. Андыктан бул оюнчу аты дагы абдан жакшы экен. Ошондуктан буюрса келечекте Кыргызстандын улуттук курама команданын курамында анын Кыргызстандын желегин дала жерде коргой турган оюнчулардын бири Руслан Карагулов ишенимдүү улакты өзүнө алып ала алды. Бул албетте Байыш Ниязов достук командасы үчүн бир топ эле кичинекей сокку деп айтсак болот. Достук командасы мына ушундай алардын ишенген оюнчусу Байыш Ниязов жекеме-жекеден өзүнүн атаандашына утулуп жатканы бул албетте жакшы нерсе эмес достук командачысы үчүн. Бирок чындап келгенде эсеп сандары тескерисинче достуктун 4-0 эсебинде утуп турганын көрсөтүүдө. Жерден Руслан Карагулов алган менен албетте бул командалык оюн, андыктан бир гана оюнчунун күчтүүлүгү көп нерсени чечет, бирок бардык нерсени чече албайт. Ошонун негизинде гана анын өнөктөштөрү баары мына ушул Руслан Карагуловдой болсо, азыр эсеп сандары мынчалык ири айырмага жетпейт болчу. Улак албетте аянттан сыртка чыгып кетти. Андыктан кайрадан жекеме-жеке чыгуу бул жерде албетте орун алат. Мындан ары дагы кайсыл 8ден 1 финалда мындан башка дагы 3 оюн бар. Алар Арашан жана Ысык көл командаларынын ортосунда болот. Андан кийин мына эң күчтүү командалардын бири болгон Талас жана Нарын командасы беттешет. Андан сырткары Казарман жана МВД. Бул жерде албетте МВД деп жазылган. Бул кыргызча которгондо эмне Ички иштер министрлигинин командасы ИИМ деп айтсак туура болчудай. Азыр болсо Мунарбек Качкынбай уулу улакты келип аянттын ортосуна таштаганга аракет жасады. Бирок ортодогу калыс улактын жерде жаткан абалы менен макул эмес. Албетте анын айтканы туура. Улак мына ушул тегерек аянттын ичиндеги ортоңку бөлүккө ташталышы керек. Ошол жерден гана чыныгы жекеме-жеке орун алат. Бул калыстын чыныгы мына түздөн түз жумушу, ал өзүнүн жумушун бул жерде так аткарды. Ал учурда мына көз ачып жумганча достуктун оюнчусу Самат Молдокулов, япончик, бул оюнчунун минген аты. Мына ушул япончиктин үстүндө улакты өз карамагына алып, албетте бул жерден чабуулга чыгуу үчүн аракетин жасап атат. Бирок анын артында бир оюнчу бар болчу. Аны өзүнүн өнөктөшү жазгырып кетти. Ошол замат анын артынан дагы эки коргоочу келип тайказандан сыртка чыгарып салганга мүмкүнчүлүк ала алды. Улак тартыш бул жерде жүрүүдө. Бирок Самат Молдокулов албетте оңой менен улакты атаандашына берип коюшу мүмкүн эмес. Жана чабуулга чыкканын аракети көрүлүп, Самат Молдокулов өзүнүн өнөктөшүнө өргөн экен. Жана Азамат ошентип эсеп сандары
4-0-ге жетти. Кечирсиңер 5-0-ге жетти. Буга чейин 4-0 эсеби катталган. Андыктан канчалык жакшы оюнду көрсөткөнү менен ал мезгилде 5-0 эсеби катталып, эми Достук командасы ишенимдүү алдыга чыгып баштады. Көз ачып жумганча чабуул болду. Бул жерден Самат Молдокулов бул дагы өзүнүн алгачкы упайын алды. Буга чейин Кыяз Ниязов улакты тайказанга таштаган, Ильяс Исаков, Ташим Айлыбашев, ошондой эле Байыш Ниязовдор болсо, бул ирет Самат Молдокулов дагы өзгөчөлөнгөнгө мүмкүнчүлүк ала алган. Биз мына ошол Баку Талайбек уулу минип жүргөн Месси деген ат бар. Месси азырынча өзүнүн жакшы оюнун көрсөтө элек. Ал оюн таласында дагы азыраак оюн чыгууда. Ал мезгилде эми кайрадан чабуул Бауш Султанбеков көксерек ысымдуу аты менен өзү жалгыз барып мына эсеп сандарын, бул таза эсеп жана 6-0. Ошентип Бауш Султанбеков 1983-жылы төрөлгөн тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Бул албетте чоң айырмачылык орун алды. Биринчи таймда, экинчи таймдын алгачкы мүнөттөрүндө дагы Соңкөл командасы татыктуу атаандаштык көрсөтүп аткан. Айрыкча ичинде Руслан Карагулов жекеме-жеке чыгууларда өзүн жакшы жагынан далилдеп аткан болчу, бирок аягында бирок эсеп сандары андай болуп чыккан жок. Достук командасы үчүн демек Соңкөл чындыгында татыктуу атаандаштыкты көрсөтүүгө анчалык батына албай жатат же колунан келбей атат десек болот. Бирок Соңкөлдүн албетте келечеги алдыда. Аларды Соңкөл командасын ушундай күчтүү атаандашка туш келип калганы менен дагы айтып өтсек болот. Бул албетте Чучуклактын негизинде ушундай алгачкы оюнунда эле күчтүү командага туш келип калганы өкүнүчтүү. Бул Соңкөл командасынын күйөрмандары үчүн албетте ал мезгилде Манас Ниязов, бир тууган Ниязовдордун эң күчүүсү өзү упайды ошентип эсеп сандарын дагы өзгөрттү. 7-0 эсеби катталып, Манас Ниязов бул дагы өзүнүн алгачкы упайын өз командасына алып келди. Мына Бойко бул Манас Ниязовдун минген аты. Ошентип жогорку ылдамдык менен барып, тайказанга жакындаган учурда өз ээсине ыңгайлуу шартты түзүп берип, ал эми ал жерден ыргытылган улак түз эле тайказанын ичине барып түшүрүлдү. Чындыгында улак бул мына ушул тайказанын ичи мына чуңкурлугу 1,5 метр. Андыктан улак мунун ичине түшүп, кайрадан секирип сыртка чыгып кетиши да мүмкүн. Андай көрүнүштөр көкбөр сүйүүчүлөр абдан жакшы билет. Андай көрүнүштөр буга чейинки башка турнирлерде бир топ жолу орун алган. Мына ошондо ал эсепке кирбей калат. Андыктан тайказанын кырына же тийип кайра чыгып кетсе, же ат менен үстүнө чыгып улак таштаганда ошондой. Азамат азыр Соңкөлдүн оюнчусу Мунарбек Качкынбай уулу бирден менен келип улакты көтөрүп кеткенге аракет жасаган. Бауш Султанбеков көксеректин үстүндө ишенимдүү улакты өз тарабына алып кала алды. Бул экинчи 20 мүнөттүк. Андыктан азыр мына ушул оң тараптагы тайказанга Достук командасы таштайт. Булар азырынча мына Соңкөлдүн тайказаны болуп эсептелет. Ал эми сол тарапта Достук командасынын тайказаны азырынча ал тайказанга аттар бара элек. Экинчи 20 мүнөттүктө Достук командасы өзүнүн ушунчалык жакшы жагынан белгилеп жаткан учур. Азыр 8-чи упайды көрүп калышыбыз мүмкүн. Ал ишке ашабы? Жок, андай эмес. Анткени эң акыркы учурда гана аны тайказанын кырынан сыртка чыгарып кеткенге жакшы мүмкүнчүлүк болду. Соңкөл командасынын оюнчулары бул жерден албетте мактоого арзый турган нерсе жасады десек болот. Бирок жакшы аракетти мына ушул Кыяз Ниязов, бир тууган Ниязовдордун да ортончусу аракетти жасап көрдү. Бул Кыяз Ниязов
Жок, бул жерде эреже боюнча ушундай экен, демек бул эсепке алынды. Андыктан ошентип Кыяз Ниязов экинчи упайын алып 8-0. Албетте эреже бул алып баруучунун айтканы, албетте ал калысында кызматын аткарат, анын айтканы туура. Демек 8-0. Бул жагынан мен мына ушундай сыртка чыгарып кеткенде эсепке алынбай калды деп айткам. Бул үчүн албетте мен көрүүчүлөр менин бул сөздөрүмдү туура түшүнөт деп ойломокчумун. Ал мезгилде Достук командасынын оюнчусу кайрадан чабуулга чыкты. Манас Ниязов Бойко сымдуу аты менен жакшы ылдамдык ага каршы Мунарбек Качкынбай уулу бараткан, бирок Качкынбай уулу ага тоскоолдук жарата алган жок. Манас Ниязов 1993 жылы төрөлгөн оюнчу, эсепте 9-0 жеткирди. Негизинен биз буга чейинки Тайказанга ташталган улак тууралуу 8-чи упай тууралуу сөз кылышыбыз керек. Анда улак Тайказанын ичине ташталган, бирок кайра Соңкөл командасынын оюнчулары ал жерден сыртка улакты чыгарып кеткен болчу. Демек эреже боюнча улактын 70%. Бул албетте мындай ченеп, өлчөнүп, кайталоолор менен тактап олтурушпайт. Мындай эле бир караганда булардын калыстардын көзү толук көнгөн мындай оюнга. Алар бир караганда эле улактын 70% мына ошол Тайказанын ичине түшкөнүн тактап билип ала алат. Демек бул улак Тайказанын кырына мына ушул 0,18 метрлик, анда мына 80 сантиметрлик аралыкта ошонун үстүнө мындай ортосунан туруп калган мезгилде гана демек Тайказанга улак түштү деп эсептелбейт. Азыр жерден мына улакты көтөрүп кетүүгө болгон аракет бул жалпы бардык команданын арасында болот. Бир мүнөт ичинде булар улакты көтөрүп кете албаса, калыс ортолук бөлүктө жекебе-жекеге чыгармак. Улак дагы деле жерде. Азыр Аскат Аскаров учурунда Сары Өзөндө ойноп жүргөн оюнчу улакты көтөрүп кеткенге аракет жасады. Ал дагы өз максатына толук жеткен жок. Бул ирет улак жерде жаткан болсо дагы бир топ кызыктуу оюнду көрүүдөбүз. Анткени улак жөн гана бир жерде жаткан жок, ордунан жылып бир нече ирет ар кайсы позициясын өзгөртүп калууда. Баку Таалайбек уулу дагы убагында Каулан командасында ойноп жүргөн бул оюнчу. Каулан командасы быйылкы мына ушул Нооруз майрамына карата өтүп жаткан бул турнирде жок. Алардын оюнчулары азыр ар кайсы команданын арасында ойноп жатат. Команда жок болгону менен оюнчулар эч жакка кеткен эмес. Алар турнирге катышып жатат. Бир гана мына ушул Тыналиевди айтсак болот. Ал бир дагы команданын курамында эмес. Ал албетте бүгүнкү турнирде мына ушул атактуу Тыналиев биздин улакчыбыз жөнүндө анын оюнун көрө албайбыз. Бирок андан башка дагы бизде татыктуу күчтүү улакчылар албетте жетишээрлик. Азыр эки команданын оюнчулары улакты өздөрүнө ишенимдүү алуу үчүн болгон аракеттерин жасады. Мына командалык оюндун жакшы жери дал ушунда. Достуктун командасында оюнчулар баары мыкты, ошондуктан азыр өзүнүн бул жерде мына Аскат Аскаров өзүнүн атаандашы менен улакты тартышып жаткан учурда да ушул өнөктөшү жардам берип, атаандашынын атын түртүп сыртка чыгарып салган Аскат Аскаров мына доллар сымдуу аты менен азыр ылдамдык менен баратат. Анын өнөктөштөрү толугу менен башка оюнчуларды өздөрүнө жакын алып барган жок. Жана бирок эң акыркы учурда гана ошол тоскоолдук жаратып жаткан Ильяз Исаков катачылыкка жол берип койду. Өзүнүн атаандашын өткөрүп койгон анын жыйынтыгында эсеп сандар дагы өзгөрбөй алган. Баку Таалайбек уулу улакты жерден көтөрүп Тайказанга таштаганга аракетин жасап көрдү. Бул ирет Азамат жок. Мына ушул Месси бул албетте Баку Таалайбек уулунун аты. Бул Месси эртерээк кыймыл аракет жасаган. Мына дагы Мессинин үстүндө жүргөн Таалайбек уулу улакты кармаган учурда ал өз ордунда турбай жылып кетип атат. Ошондуктан ага улакты жерден көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Эмнегедир Таалайбек уулу бүгүн оюн талаасында анчалык деле көп убакыт өткөргөн жок. Ал алмашууга азыраак чыгып. Мына эми ыңгайлуу эсеп сандары катталды. 9-0 эсеби бул абдан ишенимдүү. Ошондуктан азыр буга чейин азыраак оюн өткөргөн оюнчулар
эми көрөк убактысын оюнда өткөрүп достук командасын ушундай жерден бардык оюнчуларды чындап оюндун кызуусуна кирип мына ошол майрамдык маанайды сезгенге мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек. Чындыгында бул көкбөрү майрамы, мына ушул Норус майрамына абдан мындай жакшы бир аураны, атмосфераны түзүп берген учур деп айтсак болот. Ошентип бул көкбөрү майрамы 21-мартка Норус күнүнө чейин уланат. Андан сырткары Көкбөрү федерациясында бир топ оюндар бар. Аны 3-бөлүктө сөз кылабыз. Азыр болсо экинчи тайм соңуна чыкты. Эсеп сандары 9-0. Мына Достук жана Акталаанын Соңкөл командаларынын ортосундагы 3-20 мүнөттүк башталды. Эсеп сандары 9-0. Биз албетте беттештин жүрүшүндө кимдер улакты Тайказанга таштаганын айтып өтөбүз. Ал учурда түз эле мына 8-катарсындагы Кыяз Ниязов улакты жерден көтөрүп кетти. Анын атаандашы улакты тартып тоскоолдук кылып баратат. Азыр Мунарбек Качкынбай уулу абдан жакшы тоскоолдук кыла алды. Анын негизинде албетте Тайказанга азыр Достук командасынын оюнчусу мүмкүнчүлүк ала алган жок. Бирок дагы деле улак Достук командасында жана эсеп сандары 10-0. Бул юбилейдик упайды Аскат Аскаров алып келди. Мына доллар ысымдуу аты менен ошентип бул Аскат Аскаров өз учурунда Сары Өзөн командасында ойноп жүргөн. 1993-жылы төрөлгөн оюнчу. Азамат абдан жакшы кыймыл аракетти жасады. Ушунчалык ыңгайлуу учурду көрсөтүү менен 10-0 эсебине жеткирип койду. Албетте Достукка каршылык кылуу Акталаанын мына Соңкөл командасына бир топ кыйындык жаратууда. Алар биринчи таймда өздөрүн жакшы атаандаштыкты көрсөткөн, бирок андан ары айрыкча экинчи 20 мүнөттүктө Достук өзүнүн канчалык мыкты экенин көрсөтө алды. Эң башкысы бирок жекеме-жеке чыгууда Достуктун оюнчусу мына Руслан Карагулов өзүнүн дубалдай болгон аты менен мына ушундай жекеме-жеке чыгып улакты жерден көтөрүүдө ийгиликтүү болуп атканы менен аны Тайказанга алып барып таштаганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Азыр кезектеги мына улакты жерден көтөрүүгө болгон аракеттер кайрадан мына 10-чу упайды алып келген Аскат Аскаров кайрадан улакты жерден көтөрүп ала алды, бирок кайрадан жерге түшүп калды. Эми бул улакты өзү ыңгайлуу кылып кармаганга жетиши элек учурда мына Соңкөлдүн оюнчулары ошентип тоскоолдук жаратуу менен бул алардын кичинекей ийгилиги деп койсок болот. Ал учурда Соңкөл оюнчусу мына Бекжан Айбек уулу өзүнүн аты менен улактын үстүндө турган. Ал мезгилде дагы бир аракет мына Баку Таалайбек уулунун аракетинде болду. Бир кезде мына атактуу Кабулан клубунда ойноп жүргөн. Негизинен азыр 3-чү таймда дал ушул Аскат Аскаров өзүнүн ушунчалык активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Бул Достук командасынын дээрлик бардык оюнчулары мына ушундай өз жакшы мыкты курамдан турган оюнчулар экенин айтып өтсөк болот. Анткени Байыш Ниязов бир жолу улакты Тайказанга таштады. Бауш Султанбеков да бир жолу таштады. Таши Майлыбашев, Ильяс Исаков, Аскат Аскаров болсо мына 10-чу упайды алып келген. Андан сырткары Кыяз Ниязов, бир тууган Ниязовдардын ортончусу 2 жолу, Манас Ниязов бир тууган Ниязовдардын кичүүсү бул дагы 2 жолу упай алып келди. Жана ошондой эле Самат Молдокулов тазыр, бирок Баку Таалайбек уулу дагы бир нече ирет. Азыр мына айрыкча 3-чү экинчи таймдын аягында, 3-чү таймдын башында өзүнүн мына Месси ысымдуу аты менен жакшы жагынан көрсөтүп атат. Мына Байыш Ниязов азыр өзүнүн атаандашы Руслан Карагулов менен кайрадан жекеме-жекеге чыкты. Байыш Ниязов бул ирет Карагуловго караганда ийгиликтүү, бирок ийгиликтүү деп толук айтканга азырынча эрте. Руслан Карагулов ага каршылык кылып, мына Байыш Ниязов улакты өзүнө кармаган учурда
ага каршылык көрсөтүүдө. Ага каршы чыккан эч ким жок, өзү жалгыз бара жатат. Азыр улакты өзүнө ыңгайлуу жерге кармап, Байышниязов жана анын албетте бул Тайказанга таштаганын толук эреженин алкагында орун алды. Ат менен кошо өзү дагы түшүп кетти. Албетте өзү түшкөнү бул дагы бир упай кошуп бербейт, бирок мына ушундай чабуулдун абдан көркөмдүүлүгүн, кооздуулугун арттырат деп айтсак болот. Байышниязов мына буга чейин 20 мүнөттүктүн ичинде 2 таймда болгону бир гана жолу Тайказанга упай улакты таштаган болсо, ошентип 11-чи ирет булар Тайказанга улакты таштады. Жана Байышниязов албетте бул Кыргызстандын улуттук курама командасында ойногон, Бөрүлүү, Кожомкул командаларында ойногон, өз учурунда азыр мына Достук командасында өзүн ийгиликтүү жакшы жагынан көрсөтүп, команданын капитаны болуп, өз мына ушул Достук командасын алга сүрөп жүргөн лидер оюнчулардын бири, тагыраагы лидери деп айтсак да болот. Буга албетте татыктуу атаандаштык көрсөткөн командалар бар. Бул Талас командасы, андан сырткары дагы бир жолу айтып өтөбүз, Сары Өзөн командасы кечээ алар өздөрүнүн атаандаштарын 16-1 эсебинде уткан Достук азырынча 16 упайга жете элек. Ал мезгилде ой азаматына ат менен жыгылып түшүп, кайра ат менен кайра чогуу турган бул Белек Мукаев. Мына Белек Мукаев азырынча анын минген аты девятка, анын бут кийими жерде түшүп калды. Ал учурда ушинтип бул Белек Мусаев бул ой анын бактысына азыр Карагулов анын минген аты дагы абдан акылдуу экен. Эч кандай аты аны басып кетпестен, бирок анын үстүнөн бир оодарылып кетти. Эң башкысы бул Руслан Карагулов эң албетте Соңкөл командасынын эң ишенимдүү оюнчусу, эң мыкты оюнчусу. Ага ден соолук каалайбыз. Эң башкысы жакшы болсо экен, аман эсен болсо экен, мейли беттешти мындан ары улантпаса улантпай эле койсун. Эң башкысы ал жакшы мына ордунан турду Руслан Карагулов. Албетте оюн бул жерде токтоп турушу керек. Албетте бул жерде мына ушундай тез жардам дарыгерлер бар, бардык Көкбөрү федерациясы бардык жагынан бул беттешке жакшы даярдыктарды көргөн. Мына ушундай укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, дарыгерлер, андан сырткары эмне керек болсо, мына уюштуруу иштерин көзөмөлдөгөн эмне керек болсо анын баары бар. Андыктан эми кайрадан оюнду өзүнө кайта турган болсок, бул ирет эми Руслан Карагулов оюн талаасын таштап кеткенден кийин анын ордуна Тоокел Жамгырчы уулу чыкты. Бирок Байышниязов албетте анын каршылыгын дээрлик сезген жок. Ошентип Байышниязов улак менен барып, бул жерде мына каптал чийинине барып калган. Ал жерде тосмо бар, андыктан аянтан сыртка чыгып кетүү мүмкүн эмес. Бул ирет чабуулга чыгып бараткан Кыязниязов, ал өзү жалгыз барып, мына ушундай 2 капталынан 2 Соңкөлдүн оюнчусу келип дагы бир упайды алып келгенге мүмкүнчүлүк түзгөн эмес. Бул ирет анын аракети кандай болот? Мына ыргытып баштан ары ашырып ыргытканга мүмкүнчүлүк болобу? Достук командасынын башка оюнчулары кайда жүрөт деген суроо бар. Анткени Соңкөл командасы абдан сапаттуу коргонууну бул жерден уюштурган, бирок Тайказандан алыстап кеткенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Андыктан Кыязниязов жана Байышниязовдор мына ушул жерде туруп, алар упайды өз командасына алып келе алган жок. Кыязниязов бир тууган Ниязовдардын ортончусу. Ал улакты кармаган мезгилде анын атаандаштары дагы ушунчалык ишенимдүү коргонуп, аны таптакыр улакты өздөрүнүн атаандаштарына жакшы ыңгайлуу кармаганга шарт түзүп берген жок дагы. Анын жыйынтыгында ушундай сүрмө топ күү менен барып
аянттан сыртқа чыгып кетишти. Бирок эсеп саны 11-0 бул Соңкөл командасы үчүн албетте кейиштүү. Алар мына ушундай жакшы oyunu менен албетте күчтүү команда, достук командасы, бирок жок дегенде мына 1-2 жолу тайказанга улакты ташташы керек. Бирок Соңкөл командасы кайгырбай деле койсо болот. Булар алыстан келген эске алып, негизинен алыстан келген командалар бар. Кыргызстандын ар бир айылында, ар бир айыл өкмөтүндө бир нече ушундай көкпөрү тарта турган командалар бар деп айтсак болот. Анын негизинде мына ушундай алыстан келип, бирок алгачкы эле мына бул олимпиадалык системада өтүп жаткандыктан алгачкы жеңишинен кийин кайра үйүнө кайтып кетпөсү үчүн ушул жеңилген командалардын ортосунда дагы оюндар болот. Бул ушул уюштуруучулардын жакшы бир чечими деп айтсак болот. Азыр мына жекебе-жеке чыгуу, андыктан бул ирет мына кайрадан тоскоолдук кылып жаткан достук командасынын оюнчусу Самат Молдокулов өзүнүн атаандашына улакты жерден көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп койду. Ал эми Руслан Карагулов кайрадан оюнга чыгып беттешти улантып жаткан учуру. Андыктан бул Руслан Карагулов мына ушундай аттын астында калып калган болчу. Жана буга чейинки дээрлик бир 2-3 мүнөттөй мурда ал кабагым кашым дебестен беттештен андан ары улантууну чечкен экен. Чыныгы кыргыздын жигити мына ушундай болушу керек. Анча-мынча кыйынчылык мына ат жалында чоңойгон оюнчулардын бири мына Руслан Карагулов. Аны албетте биз мактап өтүшүбүз керек. Ушундай биз уулдарыбыз менен, ушундай биздин мекендештерибиз менен сыймыктанышыбыз керек. Мына жекеме-жеке оюн азыр Самат Молдокулов Руслан Карагуловго толук улакты өз карамагын өзүнө ишенимдүү алганга мүмкүнчүлүк бербей, Самат бул жерде улакты өзүнө тартып алыптыр. Дазамат Руслан Карагулов ушул атасында калып калгандан кийин өзүнө толук келе элек сыяктуу. Мына ушуну менен гана түшүндүрмө берсек болот. Азырча ул демек кайрадан бул жерде Кыяз Ниязов улак менен келди. Бирок ал мына Мерлен ысымдуу аты менен ой кандай ылдамдык, кандай көзгө толумдуу ушундай кооз көрүнүш. Азыр мына бир жолу айланып чыгып, мына бардык оюнчуларды артта калтырды. Эми бул жерден чыныгы мына аба жиреген мына өзүнүн ылдамдыгын көрсөтүшү керек. Канат чапты Кыяз Ниязов өзүнүн мына ушундай кооз аты менен эч ким ага жакын жолой албай жаткан мезгили. Анткени коргоочулар дагы бул жакта ишенимдүү ойноп жатат. Ал өзү жалгыз жана эсеп сандары өзгөрдү. 12-0 Кыяз Ниязовду бул жерде Азамат дегенден башка сөз айта албайбыз. Ошон менен ал өзүнүн 3-чү ирет улакты тайказанга ташташы. Ал эми жалпы эсеп 12-0. Кыяз Ниязов, бир тууган Ниязовдардын экинчиси, ортончусу. Бул 1987 жылы төрөлгөн Байыш Ниязов өзүнүн агасынан демек 5 жашка кичүү. Жана бул Кыяз Ниязовдун энеси Манас Ниязовдор. Алар тууралуу албетте мына ушул топтон бөлүнүп өзгөчө көзгө толумдуу кыймыл аракеттер менен эсте калса, ал тууралуу дагы сөз кылып турабыз. Азыр болсо мына кайрадан борбордук бөлүктөн улакты көтөрүп кетүүгө болгон аракеттер орун алат. Алгачкы аракетти Субаны Эмилбек уулу жасап көрдү. Ал ийгиликтүү болгон жок. Ал мезгилде кайрадан Аскат Аскаров 3-чү таймдагы алгачкы упайды алып келген оюнчу. Ал өз доллар сымдуу аты менен азыр каптал сызыгынан чыгып кетти. Ал улакты албетте улак колунан түшүп калган жок. Ал аянттын ичинде калтырганга аракет жасаган, бирок аттар жогорку ылдамдыкты кармап алгандыктан анын улакты жерге таштаганы аянттан сыртка түшүп калды. Демек азыр достук командасынын тайказанынан 20 метр алыстыкта турган ушул аянттын ичине азыр улак ташталат дагы ал жерден кайрадан жекеме-жеке орун алат. Эми биз албетте мындай жекеме-жеке чыкканга кайрадан Руслан Карагулов чыгабы деген менде суроо бар. Себеби Руслан Карагулов мына аты жыгылып ат астында калып калгандан кийин ага ден соолук тилеп кеткен болчу. Ал кабагым кашым дебестен кайрадан ордунан турган. Ал учурда мына өздөрүнүн оюнчусуна мына
кагылышты. Бул Бауш Султанбеков, бул Көксерек деген аты мына жерге жыгылып, бирок ат менен кошо туруп кеткен жок, бирок эң башкысы анын ден соолугуна зыян келген жок. Азыр болсо мына Актала районунан Тоокел Жамгырчы уулу чыкты. Ошол Руслан Карагулов жекеме-жекеге чыкпай калган учурда дал анын ордун Тоокел Жамгырчы уулу алмаштырууда. Ал эми Байыш Ниязов болсо, ал өз репертуарында мына ушинтип улакты өзүнө ишенимдүү алып ала алды. Ал Тоокел Жамгырчы уулуна тагыраагы Тоокел Жамгырчы уулу Байыш Ниязовго тең келчүдөй түрү жок. Ага татыктуу каршылыктуу Руслан Карагулов гана көрсөтө алат деп айтсак болот. Байыш дагы деле улакты өз кармагында алып турат. Аны тартып алуу үчүн бир нече оюнчулар каршылык көрсөтүүдө. Азыр болсо мына Рамзат Бөкөнбаев бул Шторм ысымдуу аты менен дал ушул Штормга кагылышкандан кийин Бауш Султанбековдун аты Көксерек жерге кулаган. Бул жерде мына ушул Байыш ошентип Байыш Ниязов дагы бир рети улакты тайказанга таштап 13-чү упайды өз командасына алып келди. Албетте бул Байыш Ниязовдун минген аты Орус. Бирок расмий аталышы бул жерде Спартак деп жазылып турат. Мына ушундай Орус аттуу каймана аты бар. Мына ушул Байыш Ниязов каймана минген атынын аты Спартак, же болбосо Орус. Байыш Ниязов ушинтип бул экинчи 20 мүнөттүктө 2 жолу өз командасына упай алып келди. 13-0 эсеби абдан жогорку көрсөткүч. Булар дал ушул бул турнирдеги 16 жолу улакты тайказанга таштаган Сары Өзөндүн рекордун жаңыртуунун аракетин жасап жатса керек. Азыр мына бул жерде Манас Ниязов, бир тууган Ниязовдордун эң кичүүсү, 1993-жылы төрөлгөн бул оюнчу өзүнүн Бойка ысымдуу минген аты менен эң эркин келди дагы. Азамат 14-0 Манас Ниязов. Манас Ниязовдун бул Бойка аттуу минген аргымагы абдан акылдуу, ушунчалык көкпөргө көнгөн ат. Ал дайыма Манас өз команда тайказанын жанына келген учурда эч кандай мындай каршылык көрсөтпөстөн өзүнүн ээсине Манас Ниязовго ушунчалык ыңгайлуу учурду түзүп берет дагы. Ал мына ошентип эсеп сандарын өзгөрттү. Манас Ниязов 14-чү упайды алып келүү менен экинчи жолу улакты тайказанга таштады. Азыр кайрадан борбордук бөлүктөн улак ташталып, ал жерден оюнчулар жерден улакты көтөрүп кеткенге болгон аракетин жасайт. Биринчи аракет азыр Мунарбек Качкынбай уулунда болду. Ал улакты жерден көтөрүп кете алган эмес. Ал ортодо кайрадан Аскат Аскаров улакты жерден алып өзүнүн атаандашы ой Азамат азыр Мунарбек Качкынбай уулу Аскат Аскаровтан улакты колунан жулуп кеткенге мүмкүнчүлүк алды. Бирок албетте бул маселе улакты атаандашыңан тартып алгандан кийин эле чечилбейт. Аны ийгиликтүү тайказанга чейин тоскоолдуксуз алып барыш керек, андан кийин тайказанга салыш керек дегенде албетте ага жеткен жок. Аянттан сыртка чыгып кетти. Биринчи кичинекей ийгилигине жеткен менен ал ийгиликти андан ары стабилдүү улап кете албай эми ортодо калыс ышкырыгы жаңырып жекеме-жекени бул жерде уюштуруп берди. Байыш Ниязов жекеме-жекеге чыккан, анын атаандашы Тоокел Жамгырчы уулу. Буга чейинки аракеттерде ушул Тоокел Жамгырчы уулу Байыш Ниязовго татыктуу каршылык көрсөтө алган эмес. 2 ирет биз ошондой көрүнүштү көрдүк. Бул жолкусунда кандай болот? Албетте Байыш Ниязов биринчи номер менен иштеп атат. Ага Руслан Карагулов гана жакшы атаандаштык көрсөткөн. Андыктан мына Тоокел Жамгырчы уулу ал
бул ирет жакшы тоскоолдукту Байышниязовго алып келүүдө. Бирок Байышниязов мына өзүнө ыңгайлуу позицияны алып, атаандашы артка сүрүлүп кеткен учурда ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып булакты жерден көтөрүп кетти. Эми анын мына Орус сындуу аты менен Тайгазанга жакындап барды. Азыр Карагулов ага каршылык көрсөтөт. Карагулов албетте Акталаанын лидери, Акталаанын капитаны. Эгерде мындай жакшы сапаттуу коргонууну ал уюштурбаса, албетте андан башка оюнчулар уюштуруш бир топ кыйыныраак болот. Дагы бир 15-чи упайды алып келүүгө болгон Достук командасынын аракети азырынча ишке аша элек. Биз жакшылап байкап карап турушубуз керек. Анткени мындай жерден көз ачып жумганча улак Тайгазандан орун алып калышы мүмкүн. Тоо ийгиликтүү болуп чыккан жок, бирок дагы деле Байышниязов да улак, анын жанына Рамзат Бөкөнбаев жардамга келди. Рамзат Бөкөнбаев жок, толук жардам кыла алган жок. Упай акыркы секундалар кетип, азыр албетте 15-чи упай Достук командасына жылмайган жок, бирок алар буга кайгырбашы керек. Эң башкысы бул жерде улак оюн таласынан сыртка чыгып кетти. Андыктан азыр деми дал ушул Соңкөл командасынын Тайгазандан 20 метр алыстыктагы ортодогу бөлүккө улак ташталышы керек болчу. Байкашымча бул жерде убакыт соңуна чыкты. Мына ошондуктан биз Достук командасын, Ош облусунун Достук командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми Актала бул Кудай буйрса кийинки оюндарда өздөрүнүн жакшы жагынан көрсөтө алат деп көрсөтүшүнө тилектеш болуп кетмекчибиз. Gelgen şer kırmızı